Президент Садыр Жапаровдун буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушуусу Кыргыз-Тажик чек арасындагы негизсиз агрессиянын фонунда өткөрүлдү. Өлкө башчысы алгач уюмдун жазуучулар китебине билдирүү калтырып, буунун алкагында кызматташуунун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Президент тажик тараптын мурда жетишилген бардык макулдашууларды бузуп, куралдуу кол салганына токтолду. Өз кезегинде Гутерриш Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл буруп, адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Ушул эле чек арадагы куралдуу кагылышуу өлкө башчынын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушканда дагы талкууланды. Садыр Жапаров тажик тараптан түзүлгөн кырдаал карапайым калктын жана аскер кызматкерлеринин арасында орду толук жоотууларга алып келгенин билдирди. Муну менен катар ал аскердик жана жарандык инфратүзүмгө олуттуу зыян келтирилгенине көңүл бурду. Режеп Тайип Эрдоган адамдар курман болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалап, кыргыз-түрк кызматташтыгынын учурдагы абалы менен келечегине токтолду. Соңунда тараптар өз ара кызыкчылык тудурган бардык багыттар боюнча активдүү кызматташууну улантууну макулдашты. Ал эми президент Садыр Жапаровдун Швейцария конфедерациясынын президенти Игнацио Кассис менен жолугушуусунда эки тарапка тең пайдалуу болгон бардык багыттар боюнча кызматташуунун учурдагы абалы, келечеги талкууланды. Тараптар алака тууралуу кенен сөз кылышып, Садыр Жапаров кыргыз тарап Швейцария менен саясий диалогду активдештирүүгө кызыктар экендигине көңүл бурду. Биринчи кезекте жаратылыштык коргоо жаатында кызматташууга карата Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлуу жана бардык деңгээлдеги туруктуулукту жогорулатуу маселесине чоң маани берери белгиленди. Швейцариянын президенти чыңдоо ниетин билдирип, Садыр Жапаровдун бардык демократиялык демилгелерин колдоого даярдыгын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров буунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер менен жолукканда дагы айлана чөйрөнү коргоо, тоолуу аймактарды өнүктүрүүнү ортого салды. Ошондой эле реформаларды колдоо жана эл аралык демилгелерди иш жүзүнө ашыруу маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Кыргызстан тарабынан демилгеленген 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын кабыл алынышынын, ошондой эле өлкөнүн парник газдарынын эмиссиясын кыскартуу боюнча максаттарына жетүүсү үчүн эл аралык колдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Муну менен катар буунун өнүктүрүү программасы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы болуп өткөн окуянын кесепетинен жабыркаган райондордогу социалдык объектилерди калыбына келтирүүдө колдоо көрсөтүүгө даяр. Буунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясы Катардын эмири Тамин бин Хамад Аль Тани менен жолугушууга да өүл болду. Анда президент Садыр Жапаров Катар менен эки тараптуу кызматташуу активдүү өнүгүп жатканын айтып, өлкө биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга ачык экенин билдирди. Өз кезегинде Тамин бин Хамад Аль Тани акыркы окуялардан улам зарылчылык болсо Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Ал ошондой эле Катар тараптын Кыргызстан менен натыйжалуу кызматташууну жогорулатууга даярдыгын билдирди. Мындан сырткары ал Садыр Жапаровду Катарга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ошондой эле президент Садыр Жапаров буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору менен жолугушту. Анда уюм менен ийгиликтүү өнөктөштүк белгиленип, өлкөдө бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда кызматташууну күчөтүү зарылдыгы айтылды. Бүгүнкү күндө агрардык тармак жана азык-түлүк коопсуздугу негизги маселелердин бири экенин эске салган Садыр Жапаров кыргыз тарап бул багытта уюм менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүүнү кааларын билдирди. Уюм азык-түлүк системаларын жана айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн чоң дарамети бар Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташууга артыкчылык берүүгө даяр. Түздүнүй Кыргызстандын тоо маселелерин алдыга жылдырууну, өлкөдө башталган жашыл мурас өнүктүгүн колдоого алды. Жаратылыш, анын ичинде климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алуу, маданий жана тарыхый мурастарды сактоо жана өнүктүрүү жаатындагы кызматташтык ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азули менен дагы талкууланды. Садыр Жапаров ЮНЕСКО менен кызматташуунун ийгиликтерин белгилеп, тоолуу өлкөлөрдүн климатынын өзгөрүүсү, илимий изилдөө иштерди күчөтүү, мөңгүлөрдүн абалы жөнүндө билимди жогорулатуу үчүн жаңы институттарды түзүү боюнча маселелерде кызматташтыкты кеңейтүүгө көңүл бурду. Одри Азули дагы Кыргызстан менен кызматташтыкты уюштурууга жана тереңдетүүгө кызыктар экендигин билдирди. Ал Садыр Жапаровду келерки жылы Кыргызстан активдүү мүчөсү болгон уюмдун аткаруу кеңешинин кезектеги сессиясына ЮНЕСКОнун башкы кеңсесине келип кетүүгө чакырды. Президент чакырууну кабыл алды. Айпери Самат кызы, Сентур Абыкеев, Ала Той 24.